Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң алғаш жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы, мейірімі, хидаяты, нұру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына ушундай берекелүү, құтты күндерді атқарған бардық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Зар радиаллаху анхуға мындай деп айтады. Я Абу Зар дейді, бұл пайғамбарымыздың сахабаларының. Аля адуллука аля хислатайни хума ахаффу аля захр ва асқалу фил мизан мин гайрихима дейді. Абу Зар, мен саға екі жақшы сапатты айтайынбы дейді. Егер ошол екі нәрсеге бекем болсаң, бұл адамдың жүгін да жеңіл қылады. Жана қияматта, таразада өте оор болады. Ошонда Абу Зар айтады, айтыңыз, Алланың елшісі дегенде пайғамбарымыз екі нәрсені айтты. Алейка би хуснил хулук. Сен дайыма құлқ мүнөзің жақшы болсын деді. Ички дүйнөң таза болсын, адамгерчиликті бор, адеп ахлағың менен бол деді. Мына ошылардың барыны бір майны қылып айтты. Жақшы құлқ мүнөз деді. Екіншісі толы самт. Зарыл болбоса сүйлебейле жүргөнүң жақшы деді. Алланың аты менен қасам ичемин деп пайғамбарымыз айтып атат. Ма амилал халайqu бимислихима. Ушул эки нерсени көп адамдар жақшы ишке ашыра албайт дейт. Жақшы амал кыла албайт дейт. Билип турса дагы. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул пайгамбардын хадисинде келгенде бүгүнкү сиздер менен биздин айта турган кыскача сөзүбүз, баяныбыз ошол жакшы кулк мүнөз, адамгерчилик, адеп ахлак жөнүндө бир аз болмокчу. Бул жаатта мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүнөн, насааттарынан сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз айтат: Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан ва хиярукум хиярукум линисаихим дейт. Момун мусулмандын иманынын толуктугунун белгиси дейт. Анын кулк мүнөзүнүн жакшы болуусу дейт. Жана силердин эң жакшыңар аялдарына, үй бүлөлөрүнө жакшылар деп пайгамбарыбыз мына ушул хадисинде айтат. Ал эми башка бир хадисинде айтат: Инна мин ахаббакум илайя ва акрабакум минни маджлисан яумал кияма ахасинукум ахлакан дейт. Пайгамбар айтат: мага эң кыяматта дейт, эң сүйкүмдүүңөр жана мага эң жакыныңар булар кулк мүнөздөрү жакшылар деди. Мына ошондуктан биздин динибиз дайыма ошол багы кулк мүнөздүн жакшы болуусуна, жан дүйнөнүн тазалыгына, акыл пикирдин дагы таза туура болуусуна чакырган дин болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айтып атат: Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак дейт. Кереметтүү адеп ахлакты туу чокусуна жеткирүү үчүн, же болбосо кереметтүү адеп ахлакты толуктоо үчүн мен пайгамбар болуп жиберилдим деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат. Мына ошондон пайгамбарыбыздын жашоосун карай турган болсок, башкаларга айткан сөзү, мамилеси, жүргөн турганы баары ошол эң бир кооз адеп ахлактын чегинде болуп атат. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат: Ма мин шай'ин асқала фил мизан
Ал муъмин яумал қияма мин хуснил хулуқ дейді. Пайғамбарымыз айтады, қияматта барыбыз білеміз, есеп китеп болады, барыбыздың амалдарыбыз таразаға тартылады. Бұның барлық нәрсеге біз ишенеміз. Мұны ошол таразаға тартылғанда адамдың жақшы амалдары оң жағына, таразаның оң жағына тартылғанда, ошол таразаға ең оор жақшы құлық мүнөзден оор келе тұрған нәрсе болбайды. Демек, жақшы құлық мүнөз дегенде бізде, динибизде, ошол Алла Таала жиберген динге, пайғамбарларға, китептерге, ақырғы пайғамбарыбызга ишенип, Алла Таала жана пайғамбарыбыз буйрган парз амалдарды аткарып, құлық мүнөзү жақшы болған адамға айтылат. Болбосо кейде біз айтабыз, сүйлөшүп отырсак, менин жүрөгүм таза дейт, бирок намаз окубаймын дейт. Жүрөгү тазалыгы жакшы. Шариаттын талабы, мусулманчылыктын талабы, бирок намаз менен ошол багы жакшы кулк мүнөздү кооздоп коюшубуз керек. Намаз болмоюнча биздин кыяматыбыз дагы эсеп китебиз эч качан жеңил болбойт. Бул ошол шариаттын талабы, ушундай айтылат. Пайгамбардын хадисинде келет, кыяматта адам менен Алланын ортосунда болгон суракта эң биринчи эмнеден суралат дейт? Намаздан суралат деген. Мына ошондон дайыма биз намаз окуп жүргөнүбүз мына ошондон болот. Бирок намаз окуганда, намаз бул мечиттин ичинде гана керектүү нерсе деп түшүнгөндөн алыс болушубуз керек. Мечитке келип биз ибадат кылабыз, жамаат менен намаз окуйбуз, көптөгөн соопторду алабыз, бирок ошол намаздын таасири биздин жашообузда көрүнүп туруш керек. Сырткы жашообузда, сырткы мамилебизде, эл менен болгон жумуштарда, базарда жүрөбүзбү, кайдакта жүргөн болсок, ошол намаз биздин кулк мүнөздү, пейилибизди, жүрүм турумубузду, айткан сөзүбүздү, барын оңдош керек. Ошондо гана биз чыныгы намаздын пайдасын ала алабыз. Ошондо гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөттө айткан хуснул хулук, жакшы кулк мүнөз деңгээлине мына ошондо жетебиз. Башка бир сонун хадисинде пайгамбарыбыз айтат: "Иннал муъмина ла юдри би хусни хулуқихи даражатас саими вал қаими" дейт. Момун мусулман өзүнүн жакшы кулк мүнөзү менен, адамгерчилиги менен, жакшы адеби менен, эрте менен кечке орозо кармаган адамдын жана түнү менен тахажжуд намаз окуган адамдын сообуна жетише алат дейт. Жетише алат дейт. Мына ошондуктан биз дайыма мына ушул нерселерге көңүл буруп жүрөлү. Пайгамбарыбыз жакшы бир сөзүндө айтат: "Хуснул хулук" дейт. Жакшы кулк мүнөз, ва хуснул живар, жакшы кошуналык, яъмирани дияр ва язидани фил аъмар дейт. Караңыздар, пайгамбарыбыздын басым жасаганы жакшы кулк мүнөз жана жакшы кошуна болуу дейт. Эмне кылат десе, яъмирани дияр, ошол жерди же өлкөнү же мамлекетти өнүктүрүп өстүрөт дейт. Себеби ал жерде жакшы мамилелер болот, жакшы иштер болот, жакшы байланыштар болот, кызматтар болот. Ва язидани фил аъмар, адамдын өмүрүнө дагы өмүр кошот дейт. Демек, рызкынын кенен болуусуна, өмүрдүн узуу болуусуна, тынч, бейпил жашоодо өзүнүн чоң бир салымын кошот экен. Пайгамбарыбыз Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Абу Хурайрага айтып атат: "О Абу Хурайра" дейт, "Алейка би хуснил хулук", сен дайыма кулк мүнөзүңдү оңдоп, жакшы кылып жүргүн деди. Ошондо Абу Хурайра айтты: "О Алланын элчиси, сиз жакшы кулк мүнөз деп айттыңыз. Аны кантип түшүнсөм болот?" деди. Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Жакшы кулк мүнөз деген тасилу ман катаак", сени менен бир туугандык, исламдагы бир туугандык, кошуналык, достук, кандагы бир туугандык мамилени үзгөндөр менен сен байланышты улайсың дейт. Сен үзбөгүн. Туугандык мамилени эч качан үзбөгүн. Ва тауфу амман заламак, сага зулумдук, зомбулук,
кылган адамдарды кечире билесин. Ошолорду кечиргин. Ва ту'ти ман харамак, сен сурасаң деле алар бербесе, алар сураганда сен деги бар нерсени берип турасың деди. Мына ушул нерселер бул жакшы кулк мүнөздүн ичине кирет деп пайгамбарыбыз айтты. Демек, адамдын жашоосундагы толук бир комплекстүү байланыштын багы туу чокусу бул кулк мүнөздүн жакшылыгы болот дейт. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ахаббун наси илаллахи анфаухум дейт. Адамдардын ичинен Алла Таалага эң жакшы көрүлгөн, эң сүйкүмдүү адам ким дегенде, анфаухум линнас, башка адамдарга пайдасы тийип жаткан адам деди. Ва ахаббул амали илаллахи субхана ва таала, алем Алла Таалага эң сүйкүмдүү жакшы иш сурурун тудхилуху аля муслим, бир момун мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүчтү же кубанычты киргизген болсоң. Ау такшифу анху курбатан, бир кыйынчылыгына жардам берсең. Ау тaqdi анху дайнан, карыз болсо карызына жардам берсең. Ачка болсо тамак берсең, чаңкаган болсо суу берсең. Жана бир адамдын бир жумушу чыгып калып, муктаждык болуп, мына ошонун жумушун бүтүрүп коелучу деп ошону менен чуркап жумушун бүтүргөн, мен үчүн бир ай орозодо, этикафта отуруп ибадат кылгандан жакшы деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтты. Демек, дин деген биз түшүнөлү, жана Алла Тааланын бизге берген парз амалдары баары биздин өздүгүбүздү оңдоого, кулк мүнөздү жакшыртууга, адамгерчиликтүү болууга, кечиримдүү, сабырдуу болууга чакырган дин болуп эсептелет. Анан кээ бирлер айтат, силердин диниңер мечиттин ичинде гана деп. Жок, андай эмес. Ошол намаз адамды оңдоп түздөйт. Орозо деле ошондой. Такыбалыктын туу чокусуна адамды алып чыгат. Ажылык менен эмне деген сабырдуулукту үйрөнүп, кечиримдүүлүктү үйрөнүп, ибадат кылып келебиз. Орозо менен жан дүйнөнү, зекет менен жан дүйнөнү дарылайбыз, оңдойбуз, башкаларга жардам беребиз. Бир мамлекеттеги социалдык көйгөйдү чечүүгө багытталган бул зекет. Адамдын жан дүйнөсү дагы таза болот. Мамлекетке дагы салым кошот. Мына ушул нерселерди жакшы түшүнүп алуу ар бир момун мусулмандын милдети болот. Пайгамбарыбыз Муаз ибн Жабалды ошол учурда Йеменге жөнөтүп атып мындай дейт: Иттақиллаха хайсума кунт. Кайсыл жерде жүрбөгүн, бул Муаз ибн Жабалга айтылган сөз, бардык кыяматка чейин мусулмандарга айтылган сөз. Кайсыл жерде жүрбөгүн, сен такыба болгун деди. Такыбалыкты баарыбыз билебиз. Такыбалык деген бул сактануу, коргонуу, арамдан сактануу, арамдан алыс болуу, адал менен жашоо. Ватби'с саййатал хасанату танхуха. Эгер бир пендечилик кылып ката кетирип койгон болсоң, артынан сөзсүз түрдө жакшылык ишти аткаргын, ошол билбестен кылган катачылыгың жуулуп тазаланып кетсин дейт. Ошондон бирөөдүн акысына киргенде, бирөөдү сүйлөгөндө барып акысын бериш керек, кечирим сураш керек. Бул дүйнөдө акыбызды адалдап алышыбыз керек. Ва халикин наса би хулукин хасан. Пайгамбарыбыздын ушул хадистеги 3-чү васыяты адамдарга дайыма жакшы мамиледе бол деп пайгамбарыбыз айтты. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма өзүнүн ибадатында, дуаларында Аллахумма кама хассанта халqi хассин хулуqi деген дуасын айтып жүрдү. Маниси: о Аллахым, менин жаралуумду, алты санымды аман кылып, тулку боюмду таза кылып, жакшы кооз адам кылып кандай жараткан болсоң, менин кулк мүнөзүмдү дагы ошондой кооздогун деп Алла Тааладан дайыма бата, дуа, тилек кылат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан күндөрдүн бир күнүндө келип сурашты: о Алланын элчиси, эмне жөнүндө сурады дейт? Аксар ма юдхилу аннасал жанна. Адамды эң көп кайсы амал бейишке киргизет деп сурашты.
Чындыгында бейишке алып бара турган амалдар көп, толтура. Бирок ошолордун ичинен дагы жакшырагы деген мааниде кандай болуш керек деп сураганда, пайгамбарыбыз эки нерсе менен гана жооп берди. Биринчиси таквалла, таква болуу деди. Экинчиси хуснул хулук деди. Кулк мүнөзүң жакшы болсун деди. Ошол таквалык адамдын кулк мүнөзүнүн жакшылыгына алып барат. Таквалык алымдарыбыз айтат, бардык жакшылыктын башаты болот. Таквалык менен кулк мүнөзүнүн жакшылыгы бири-бири менен эч бир ажырагыс нерсе болот. Бизди намаздарыбыз, орозолорубуз, зекеттерибиз, ажылыктарыбыз, ата-энени сыйлаган, кошунага жардам берген, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошкон, суу чыгарып, эгин эгип, дарак эгип, болгон күчүбүздү жумшап, жакшы ниет менен аткарган болсок, ушулардын баары адамдын таквалыгына, кулк мүнөзүнүн жакшылыгына алып барат. Бирок момун мусулман адам ушул жакшы иштердин катарында сөзсүз түрдө 5 убак намазына бекем болуш керек. Ошондо нур үстүнө нур болот. Андан кийин сурашты, Алланын элчиси, адамдарды эң көп тозокко киргизген кайсы амал деди. Пайгамбарыбыз айтты, адамдын тили деди. Оозуна көрсөттү. Эми оозда тил бар. Жана жыныстык мүчөсү деди. Эгер ушул нерселерди шариатка каршы келгенде иштеткен болсо, тил менен гыйбат ушак кылса, бирөөгө зулумдук кылса, аны тилдесе, сатса, кыянаттык кылса, андан кийин жыныстык мүчөсү менен ала жипти аттаса, зынакорлук кылса, ойноштук кылса, ушул жаман ыплас ишке барса, мына ушул нерсе адамдарды көбүрөөк тозокко киргизип коет деди. Демек ушул нерседен биз дайыма эмне кылышыбыз керек экен, сактанышыбыз керек экен. Андан кийин сурашты. Шу сөз болуп аткандан кийин пайгамбарыбыз айтты. Бул хадисти Абдуллах ибн Масуд риваят кылат. Сахабаларга пайгамбарыбыз кимге тозак арам болот? Ошолорду айтайынбы деди. Дегенде сахабалар дайыма мындай нерсени күтүп турат. Ооба, айтыңыз деди. Айтыңыз дегенде пайгамбарыбыз тозок деди. Аля куллик карибин хаййинин лайинин. Бардык жүрөгү жумшак, жүрөгү таза, кулк мүнөзү жакшы адамдарга тозок арам болот деди. Ал адамдар тозокко кирбейт деди. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз кулк мүнөзүбүздү оңдоо менен бейишке бара алат экенбиз да. Бул болсо дагы адам Алла Тааланын бизге болгон рахматы, мерими деп айтсак болот. Мына биз азыр ошол кулк мүнөз жөнүндө сөз кылып атабыз. Имам Хорезми бар. Алгоритмдин, алгебранын атасы дейбиз. Астрономия илиминин, физика, география илимдеринин мусулмандардан чыккан, Иракта жашаган чоң алымдардын бири. Азыркы жетишкен алгебра, геометриянын эң негизги булагы ушул Имам Хорезми болгон. Мусулмандардан чыккан. Ушу кишиден бир күн келип сурашыптыр. Адам жөнүндө, адамдын баалуулугу жөнүндө. Адам эмне нерсе менен баалуу боло алат? Адам эмне нерсе менен кадыр бактуу боло алат? Десе, бул эми эң бир чоң математик да. Ошол жол менен жооп берип атат да. Эгер адам баласынын кулк мүнөзү жакшы болсо дейт, пейили, адамгерчиликтүү болсо, ага 1 деген санды берип коелу дейт. 1 деген санды бердик дейт. Андан кийин мына арттарынан 1 нөлдү берсек канча болуп калат? 10 болуп калат. Эгер Алла Таала ушундай бир мына баарыбызды ахсана таквим Тин сүрөсүндө адам баласын эң кооз кылып жаратты дейт. Эгер адамды Алла Таала бир жакшы, сулуу, кооз кылып жаратса, ага 1 нөлдү берип коелу дейт. 10 болуп калат дейт. Эгер Алла Таала рызкысын кенен кылып берген болсо, ага дагы 1 нөлдү кошуп коелу дейт. 100 болуп калат дейт. Эгер ушундай эле кадыр бактуу, тектүү болсо, анда дагы 1 нөлдү берип коелу дейт. Андан дагы бир жакшылыгы, кечиримдүүлүгү, сабырдуулугу, өтө бир жакшы сапаттары болсо, дагы 1 нөлдү берип кое берели дейт. Ушинтип нөлдү бере берет экенбиз да. Эми ушул жерден 1 деген санды алып койсок, ал адамга кулк мүнөзгө 1 деген санды берди эле. Эгер кулк мүнөзү жакшы эмес болуп 1 деген санды алып койсок, эмне калды бизде? Баары жок нерсе калды да.
мындайча айтканда адамдын адамгерчилигин кулк мүнөзүнүн жакшылыгы кооздоп турат дейт да. Эгер адамгерчилиги, кулк мүнөзү жакшы болбосо, анын байлыгы дагы, бийлиги дагы, насабы дагы, хасабы дагы, теги дагы баары эмне дейт? Бекер деген сөз болуп калат экен. Ал эми кулк мүнөзү болуп, артынан ушундай жакшылыктарды бул дүйнөдөгү Алла Таала берген болсо, анда ал нур үстүнө нур болот экен. Мына ошондуктан биз ушул кулк мүнөздү оңдогонго дайыма эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Биз билебиз, шайтан деле уктабайт. Bir алымдардан сураган экен, дагы бир пайгамбардан сураган экен. Эмне үчүн шайтан уктабайт десе, уктаганда жакшы болот эле, биз эс алып калат элек дегендей кылып. Ал эс албайт экен. Ал азгырыш керек экен. Куранда да келет. Мен адамдарды азгырып, өзүм менен тозокко алып кирип кетишим керек дейт экен. Ошон үчүн үй бүлөнү ажыратып аткан, арам ишке салып аткан, жаман иштерге буйруп аткан, ошол нафстын, адамдын жаман нафсы менен шайтан болот экен да. Ошол жаман нафстан, ошол жаман нафсты оңдоп, жакшы нафска айлантуу, шайтандын азгырыгынан кутулуу бул бир гана пайгамбарыбыздын сүннөтүндө болот. Ибадатка бекем болгондо болот экен. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кулк мүнөздү оңдоо жөнүндө толтура хадистер бар. Биз балки бул жерде 5-6 хадисин алдык. Бул жакта бизде дагы жүздөгөн хадистер калып атат. Ошолордун баары адамдын бул дүйнөдө пайдалуу жашоону өткөргөнгө багытталган болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды күндөрдүн бир күндө эми келип сурашты да Айша энебизден, кулк мүнөзү кандай эле десе, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Куран эле деди. Дагы бирөөсү келип сурады, пайгамбардын кулк мүнөзү кандай эле десе, жер бетинде басып жүргөн Куран эле деди. Окуялар көп. Бирөө келип башка туура эмес иш кылып койгондо пайгамбарыбыз жакшы кулк мүнөзү менен, жакшы сөздөрү менен, жакшы багыт берип койгондо, бир киши чыкты дагы өзүнүн уругуна барды дагы, ааламдагы эң бир жакшы адамдын алдынан келдим деди. Экинчиси, пайгамбардын ушундай адамгерчилигин, жакшы кулк мүнөзүн, жакшы насаатын уккандан кийин, бул дүйнөдө менин эң жаман көргөн адамым сен болчусуң. Бирок жакшы кабар жеткен эмес экен. Мына азыр сени менен отургандан кийин дүйнө жүзүндө эң жакшы көрүнгөн 100 адам мен үчүн сен болдуң деп пайгамбарыбыз айтып атат. Буга окшогон окуялар толтура. Ошондуктан биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын окушубуз керек. Жашоосу кандай болгон, мамилеси кандай болгон, кандай ибадат кылган, анан ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманып, артынан ээрчип жашашыбыз керек. Жараткан Аллаху субхана ва таала баарыбызды мына ушул шариятыбызда талап кылынган жакшы кулк мүнөз, пайгамбарыбыз насааттарында, осуяттарында айтып атат, ошол деңгээлде болууну Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун.